Кыргыз тили 2-класс мугалим Сапаркулова Чынара Жакыпбековна. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабактын темасы эмне кылып жатат деген суроого жооп берген сөздөр. Сабактын темасы менен тааныштык балдар. Буга чейин биз көптөгөн сөз түркүмдөрдү келген болчук. Ал сөз түркүмдөрдөн биз зататоч, сынаточ, санаточ, этиштерди өткөнбүз. Бул сабактын темасында эмне кылып жатат деген бул этиш менен байланыштуу бул кыймыл аракетти билдирет балдар. Сабактын максаты заттын кыймыл аракетин билдирген сөздөрдү билишет. Биз жаңы эле айтып кеттим, заттын кыймыл аракетин билдирген сөздөр булар этиштер болот дагы. Суроолорду берүү аркылуу биз бүгүн эмне кылат экенбиз? Сүрөттөр аркылуу иштейт экенбиз. Экинчи, сүрөттөрдү көрүү менен эмне кылып жатат деген суроо бере алабыз балдар. Жомокту угуу менен жомоктун ичинен кыймыл аракетти билдирген сөздөрдү таба алабыз балдар. Анда эмесе бүгүнкү сабакты баштайбыз. Баарыңарга жагымдуу маанай каалайм балдар. Анда эмесе сабакты коюп окуганга аракет жасагыла. Эмне кылып жатат деген суроого биз сүйлөп жаткан учурда болуп жаткан кыймыл аракетти билдирүүчү сөздөр жооп берет балдар. Жакшылап көңүл бургула. Сүйлөп жаткан учурда болуп жаткан кыймыл аракетти билдирет. Биз кыймыл аракетти ар кандай учурларда ишке ашырабыз. Кээ бир учурда өткөн чак учурунда ишке ашырып калышыбыз мүмкүн. Учур чак учурунда, болуп жаткан учурда дагы ишке ашырабыз. Ошондо биз бүгүн эмне кылып жатат деген суроо берүү аркылуу учурда болуп жаткан кыймыл аракетти билет экенбиз балдар. Сүрөткө көңүл бургула. Сүрөттө биз кимди көрүп атабыз балдар? Сүрөттөгү булар кыз менен баланы көрүп атабыз балдар, карагыла. Бала, кыз. Булар зататоштор. Ким? Бала, ким? Кыз. Кимдер? Кыздар, балдар деген сыяктуу болуп берилет дагы. Эми булардын карагыла. Кыймыл аракетти кантип көрөт экенбиз бул жерден? Эмне кылып жатат деген суроону бергенде кыз менен баланын кыймыл аракетин көрө алабыз. Кыз менен бала кандай кыймыл аракетте иштеп жатат? Эмне кылып жатат? Карагыла. Мисалы, Асан менен Назгүл шахмат ойноп жатат. Учурда булар азыркы учурда эмне кылып жаткандыгын көрсөтүп беришти балдар. Эмне кылып жатат? Шахмат ойноп жатат. Азыркы учурдагы кыймыл аракети болду балдар. Балдар шахмат ойноп жатат. Кыймыл аракетти каерден таптык? Ойноп жатат. Эмне кылып жатат? Ойноп жатат балдар. Эгерде жазабыз десеңер балдар, иштептерге жазып отурсаңар болот, булардын баардыгын өзүңөргө жакшы болот. Кийин үй тапшырмасын аткарганда же сүйлөм түзгөндө бул силерге чоң жардам берет балдар. Сүрөттө карагыла. Сүрөттө кыргыздын улуттук кийимин кийген, аябагында татынакай кийимди көрүп атабыз, кызды көрүп турабыз балдар. Кыз карагыла. Суроо беребиз. Эмне кылып жатат? Кыймыл аракетти билиш үчүн, азыркы учурда болуп жаткан кыймыл аракетти билиш үчүн биз эмне кылып жатат деген суроону берип жатабыз балдар. Кана? Айпери бийлеп жатат. Кааласаңар башка жагы сүйлөм түзсөңөр болот. Эмне кылып жатат? Эмне кылып азыркы учурда эмне кылып жатат? Бийлеп жатат. Кыймыл аракетти билдирген сөз бул жерде бийлеп жатат деген сөз кыймыл аракетти билдирди балдар. Сүрөттү карагыла. Кыз менен бала ойноп атат. Ойношуп жатат. Суроо беребиз. Булардын кыймыл аракетин билиш үчүн эмне кылып жатат? Сүйлөм түзүп көргүлөчү балдар, мен силерге өзүңөргө убакыт берейин сүйлөм түзгөнгө. Сүйлөм түзүп көргүлөчү. Сүйлөм түзө алат бекенбиз биз? Эгерде кимде ким түзгөн болсо азаматсыңар балдар. Балдар ойноп жатат. Балдар
Балдар ойноп жатат. Карагыла, балдар ойноп жатат дейт. Так. Мынакей бул жерде балдардын сүйүктүү оюну, бул аябагандай балдар жакшы көрүп, сүйүп ойношот. Футбол деген оюн. Эмне кылып жатат? Эмне кылып жатат? Эмне кылып жатат? Кана сүрөт аркылуу биз көп эле сүрөт аркылуу сүйлөм түзөбүз балдар. Силер да аракет кылгылачы, сүйлөм түзүп көргүлөчү сүрөттү көрүп. Кандай кылып сүйлөм түзө алсак болот экен? Эгерде кимде ким түзсөңөр сүйлөм, азаматсыңар балдар. Асан менен Үсөн футбол ойноп жатат. Кыймыл аракетти билдирген сөздү тапкыла балдар. Кааласаңар алдын чийип койсоңор болот кыймыл аракетти билдирген сөз деп. Асан менен Үсөн футбол ойноп жатат. Ойноп жатышат. Асан менен Асан менен Үсөн футбол ойноп жатышат. Эмне кылып жатышат? Ойноп жатышат. Кыймыл аракетти билдирген сөз ойноп жатышат. Түшүнүктүү болду го дейми? Иштептерге жазып атат деген ишенимдемин силерди. Эми балдар, бул жерде биз боштуктарды толтурушубуз керек балдар. Кичине кыз селкинчек жатат. Апам тамак. Мен мектепке. Амина сабак. Асан бакчада алма. Буларды биз эми азыр балдар иштептерге жазып ойлонуп көргүлөсүңөр. Боштуктарга кандай сөздөр керек? Кандай сөздөр менен боштуктарды толтуруп, биз толугу менен кыймыл аракетти билдирген, эмне кылып жатат деген суроого жооп берген, кыймыл аракетти билдирген сөздү таба алабызбы? Так, ойлонуңуз балдар. Кичине кыз селкинчек кандай болот? Кичине кыз селкинчек тээп жатат. Тээп жатат деген эмне кылып жатат? Тээп жатат. Бул кыймыл аракеттин азыркы учурда болуп жаткандыгын көрсөттү. Апам тамак жасап жатат. Карагыла. Эмне кылып жатат? Тамак жасап жатат. Эмне кылып жатат? Тамак жасап жатат. Азыркы учурда кыймыл аракет болду. Мен мектепке. Кандай болот? Мен мектепке. Мен мектепке бара жатам. Бара жатам. Эмне кылып жатам? Бара жатам. Кыймыл аракет азыркы учурда болгондугун билгисиз балдар. Амина сабак окуп жатат. Эмне кылып жатат? Окуп жатат. Окуп жатат. Асан бакчада алма үзүп жатат. Үзүп жатат. Эмне кылып жатат? Үзүп жатат. Анан биз балдар сүйлөмдү иштептерге жазабыз дагы ушундай сүйлөм түзгөнгө аракет жасайбыз, балдар. Мындай сүйлөмдөрдү түзгөндү билишибиз керек, анткени кыймыл аракетти көрсөтөт. Бир жолу окуп коеюн балдар. Силерде суроо, карагыла. Кичине кыз селкинчек тээп жатат. Кандай суроо беребиз? Эмне кылып жатат деген суроо беребиз балдар. Апам тамак жасап жатат. Кандай суроо беребиз? Эмне кылып жатат? Мен мектепке бара жатам. Эмне кылам? Деген суроо берсек болобу же болбойбу? Анда туура эмес болот, Эмне кылып жатам? Бара жатам. Амина сабак окуп жатат. Эмне кылып жатат? Окуп жатат. Асан бакчада алма үзүп жатат. Эмне кылып жатат? Үзүп жатат. Мына эмне кылат деген суроону берүү аркылуу биз кыймыл аракеттин азыркы учурда болуп жаткандыгын эмне кылдык? Көрө алдык балдар. Эгерде кимде ким иштептерине жазып, алдын сызып, эмне кылып жатат деген суроону эң башына коюп жазып койсоңор, азаматсыңар балдар. Кандай эмесе силердин көңүлүңөрдү чамгыр деген жомоку берем балдар, көңүл бурабыз. Биринчи сүрөттөр менен иштеп алайык балдар. Ушул жерден өзүңөр иштептериңерге дагы кыймыл аракетти билдирген сөздү таап жазып койсок болот, сүйлөм түзсөк болот. Бул жерден карагыла. Бул ким? Абышка. Абышка эмне кылып жатат?
мынакей кыймыл аракетин билдирип атат. Эмне кылып жатат? Чамгырды тартып жатат. Эмне кылып жатат? Азыркы учурда болуп жаткан кыймыл аракетин көрсөтөт. Эмне кылып жатат деп азыркы учурда кыймыл аракетти берди бизге. Анан кийин абышка кемпири эмне кылып жатат? Кызы эмне кылып жатат? Абышка кемпир небереси эмне кылып жатышат? Чамгырды тартып жатышат. Бул жерде абышка кемпир небереси үчөөнүн кыймыл аракети азыркы учурда болуп жаткан кыймыл аракетин мына сүрөттөн көрүп турасыңар. Азыр балдар сүрөттү карап эмне кылсаңар болот балдар? Сүрөттөн сүйлөм түзсөңөр болот. Кыймыл аракетти азыркы учурда билдирген. Андан тышкары азыр мен силерге бул жомокту окуп беремин. Анан бул жомоктон сөзсүз түрдө биз эмне кылышыбыз керек? Кыймыл аракеттин азыркы учурда болуп жаткандыгын билишибиз керек балдар. Жомокту конткой бугабыз, эске тутуп алганга аракет жасайбыз. Жомокту угуу менен өзүбүздүн сөз байлыгыбызды кеңейтебиз, балдар. Мындай жомокторду дагы бири-бириңерге айтып берсеңер болот. Бир абышка чамгыр отургузат. Чамгыр абдан чоң болот. Абышка чамгырды жулуп алайын десе, жерден суурулбайт, тартып чыгара албайт. Абышка эмне отургузган экен? Чамгыр отургузат экен, Чамгыр абдан кандай болот экен? Абдан чоң болот экен. Суурулбайт дейт. Эмне кылынбайт? Суурулбайт кыймыл аракетине. Тартып чыгара албайт. Эмне кыла албайт? Чыгара албайт. Мына булар кыймыл аракетин азыркы учурда болуп жаткан көрсөтүп аткан жок, бирок жалпы жөнүнөн кайсы гана жомокту, кайсы гана текстти же сүйлөм түзбөйт, алардын баарында кыймыл аракет сөз түрдө болот. Анан ары улантабыз. Кемпирин чакырат. Кемпир абышка чамгырды тартып чыгара албайт. Эмне кылат? Чыгара албайт деп атат балдар. Бул жакта ыр түрүндө экен. Көңүл бурабыз. Кемпир небересин чакырат. Небереси кемпирди, кемпир абышка чамгырды тартып чыгара албайт. Конткой угуп отурабыз балдар. Небереси күчүгүн чакырат. Күчүгү небереси кемпирди, кемпир абышка чамгырды тартып чыгара албайт. Күчүк мышыкты чакырат. Мышык күчүктү, күчүгү небереси кемпирди. Кемпир абышка чамгырды тартып чыгара албайт. Мышык чычканды чакырат. Чычкан мышыкты, мышык күчүктү, күчүгү небереси кемпирди, кемпир абышка чамгырды тартып чамгырды жерден сууруп алышат. Эмне кылып алышат? Сууруп алышат дейт. Эми бул жака көңүл бурабыз балдар. Биз бул жерден жомок боюнча кыскача маалымат берип кетейин мен силерге. Абышка эмне отургузган экен? Балдар, суроо. Чамгыр отургузган экен, Ал чамгыр кандай өскөн экен? Чоң болуп өскөн экен. Бул жерде кыймыл аракетти көрсөк болот экен. Мен айтып кеттим. Анан абышка эмне кылды? Чамгырды тарта албай койду. Дагы кимди чакырды? Карайбыз бул жерден. Кемпирин чакырат мынакей. Кемпирин чакырат. Кемпир абышка чамгырды тартып эмне кылды? Абышка кемпирин чакыр, кемпир экөө тартты дагы чамгырды чыгара алышпай койду балдар. Андан кийин карагыла. Небересин чакырат. Ким чакырды небересин? Небересин кемпир чакырды. Небереси кемпирди, кемпир абышка чамгырды тартып эмне кылды? Чыгара алышпай койду. Небереси кемпир абышка үчөө чамгырды эмне кылды? Чыгарыша албай койду. Андан кийин жардамга ким келди? Небереси өзүнүн жакшы көргөн эмнесин чакырды? Күчүгүн чакырды балдар. Андан кийин эмне болду? Ал да күчүгүн чакырса да чамгырды тартканга эмне кылды? Алы жетпей
койду. Мышык. Анан кийин эмне кылды? Küçük мышыкты чакырды балдар. Мышыкты чакырды. Мышык, абышка, кемпир, небереси küçük мышык болуп чамгырды тартты дагы алы жетпей койду. Андан кийин эмне кылды? Чыгара албайт дагы. Анан кимди чакырды балдар? Андан кийин мышык эң артында чычканды чакырды. Ошентип эмне болду? Küçüğü, небереси бардыгы биригип чамгырды эмне кылышты? Жерден сууруп алышты балдар. Бул жерден кыймыл аракетти карап көрөлүчү. Кыймыл аракет барбы? Чыгара албайт. Эмне кыла албай коюшту? Чыгара албай коюшту. Эмне кыла албай койду? Чыгара албай койду. Мынакей бул жерде. Эмне кылат? Чакырат. Бу да кыймыл аракет. Сууруп алышат. Эмне кылып алышат? Сууруп алышат. Бул кыймыл аракетти билдирген сөздөр болду балдар. Суроолорго, суроолорду иштептерге жазабыз балдар. Суроолорду иштептерге жазабыз дагы. Абышка эмне отургузду деген суроого жооп беребиз. Кана убакыт берем силерге балдар. Абышка эмне отургузду? Азаматсыңар кимде ким тапкан болсо, жоогун жазган болсо, абышка чамгыр отургузду. Абышка чамгырды суруш үчүн кимдерди чакырды? Баарыбыз ойлонобуз балдар. Кимде ким жазып таап аткан болсо, азаматсыңар абышка чамгырды суруш үчүн кимдерди чакырды? Абышка чамгырды суруш үчүн кемпирин чакырды. Кемпир кимди чакырды? Небересин чакырды. Небереси кимди чакырды? Небереси küçüğün чакырды, азаматсыңар. Küçük кимди чакырды? Мышыкты чакырды. Мышык чычканды чакырды. Ошентип эмне кылышты алар? Суурушту. Чамгырды кантип сууруп алышты дейт. Кана чамгырды кантип suuruшу мүмкүн? Чамгырды бардыгы жабылып биргеликте бир күчтө сууруп алышты балдар. Буну туура түшүнүш керек, буну билиш керек балдар. Эми балдар, бул жерден мен силерге бул жерден айлана тегеректи дагы карап сүрөттөп сүйлөм түзсөңөр жакшы болот балдар. Бул жерден дагы кыймыл аракетти билдирген сөздөрдү таба алсак болот. Бул биринчи сүрөткө карата сүйлөм түзсөңөр, сүрөттө майда нерселерге дагы көңүл бурушуңар керек. Экинчисинде дагы, үчүнчүсүндө дагы ушундагы бул жерден мисалы айлана чөйрөнүн кооздугун карасаңар болот. Жердеги эмнелер эгилип турат. Силер буну өзүңөр сөз байлыгыңар менен жашынакай кылып сүйлөм түзө алсаңар болот. Бирок сүйлөмдө сөз түрдө эмне болуш керек? Азыркы учурда болуп жаткан кыймыл аракетти билдиришибиз керек балдар. Мынакей бүгүнкү тема эмне жөнүндө болду? Кыймыл аракетти азыр болуп жатканын көрсөткөн сөздөр табыш үчүн эмне кылып жатат деген суроону берет экенбиз. Бүгүнкү тема түшүнүктүү болду болуш керек деп ойлойм. Бүгүнкү тапшырманы карайбыз. Балдар дагы бир жолу айтып кетем. Эмне кылып жатат деген суроого жооп берген сөздөрдү жазабыз. Эмне кылып жатат деген суроону билиш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Суроону берип, анан кийин сүйлөмдү түзгөнгө аракет кылышыбыз керек. Азыркы эле окуган жолмогубузга дагы байланыштуу сүрөттү карап дагы сүйлөм түзсөңөр болот. Же болбосо өзүңөргө баарыңар чогулуп биргеликте дагы иштей алсаңар болот балдар. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта калгыла балдар. Бүгүнкү өтүлгөн теманы иштептериңерге жазып, үйгө берген тапшырманы аткарганды унутпагыла балдар. Ошо менен сак саламатта болгула.